Перизат Суранова, Канакейне коомдук фондунун төрайымы. Биз ассоциация замандаштын мүчөсү болобуз. Бул иш-чарада биз уюштуруучу топтун мүчөсүбүз. Ал эми ушул иш-чарага токтолуп кетсем, бүгүнкү күндө Кыргызстандын акыркы 20 жылдан бери өнүгүүсүндө бизде бир топ жетишкендиктерибиз бар, бирок ошол эле учурда азыркы учурда аксап жаткан жерлерибиз бар да. Ошондуктан бул биздин ассоциациянын негизи өзгөчө көңүл бурган маселелердин бири бул Кыргызстандын мындан да жакшы тез арада мындай туруктуу өнүгүүсү. Анан бул өнүгүүгө мекендештердин жана биздин кыргызстандыктардын өз салымы. Албетте бул бүгүнкү күндө мына актуалдуу маселе болгондугуна биз аябай мындай тастыкталды да. Анткени бул иш-чарага активдүү катышып 41 мамлекеттин өкүлдөрү келди. Бул өкүлдөр биздин кыргызстандыктар, биздин мекендештер, белгилүү инсандар, Кыргызстанга дүйнө жүзүнө чоң салым кошкон инсандар келип, өздөрүнүн салымын ошол бүгүн Кыргызстанга кандай салым кошо алабыз деген суроого жооп берип, өздөрүнүн конкреттүү түрдө сунуштарын берип кетти. Ал эми бул иш-чара 3 күндүк, мына 3 күндүк программаны алкаганда биз мекендештер менен Бишкекте борборубузда өтө чоң мындай тегерек столго отуруп бир топ көйгөйлүү маселелерди талкууга салдык. 3 секцияда негизги өзөктүү маселелерди карап чыктык. Бул маданият жана биздин тарыхыбыз. Албетте бул өзгөчө маселелердин бири бүгүнкү күндө, анткени биздин улуу элибиз ушу дүйнө жүзүндө тарап бир топ биздин тарыхый мекендерибизде жашап аткандыгына өзгөчө токтолдук. Кыргызстандагы биздин азыркы учурдагы биздин жаш муундарга ошо маданиятыбызды кантип сактайбыз, үрп-адат, каада салт дегенге өзгөчө көңүл бурсакпы деген секциянын алкагында биз бир топ сунуштарды киргиздик. Андан сырткары дагы бир өзгөчө маанилүү секциялардын бири бул инвестициялар жана кадр потенциалы. Мына мисалы акыркы 20 жылга таянсак, бул биздин ошол жакынкы чет өлкөлөргө кетип, ошол жерде эмгек мигранты болуп эмгектенип жүргөн биздин мекендештерибиз. Мына алардын балдары 17, 20, 28, 22 жаштарга чыгып калды. Бул кыз жигиттер мына бүгүнкү күндө ошол жашап жаткан чөйрөдө, жашап жаткан мамлекетте алардын маданиятын, салтын, үрп-адатын, тилин өздөштүрүп калды да. Бул жакшы жагдай деп эсептесек болот. Бирок ошол эле учурда бул жерде мындай терс көрүнүштөр да бар да. Анткени алардын көпчүлүгү азыркы учурда Кыргызстанга кайтпайбыз, ошол жерде жашайбыз деген бир ойлору бар да. Ошондуктан биз ошо кыргыздын баалуулугун, Кыргызстандагы байлыктарыбызды, элибиздин улуулугун ошол жаш муундарга тартуулаш үчүн, алардын кайтышына бул жерде Кыргызстанда шарт түзүш үчүн биз ошол кыргызстандыктардын, мекендештердин азыркы учурда бутка турган биздин мыкты инсандардын каражаттарын ошо Кыргызстанда жакшы ыңгайлуу шарт түзүп берип, алар ушул жерде жакшынакай жакшы чоң бизнес долбоорлорду ишке ашырсын деген ойдо инвестиция жана кадр потенциалы секциясынын алкагында ушул маселелерди талкууладык дагы. Бир топ бутуна турган биздин кыргызстандыктар жана мекендештер Кыргызстанга ошол биримдиктин негизинде ошол инвестицияларды өздөрүнүн каражатын сарптаганга даяр экендигин тастыктады. Жана ошондой эле ошол биримдиктүү жана ошондой эле Кыргызстанда ошо мамлекет менен жеке ишкердүүлүктүн кызматташтыгынын өрчүшүнө чоң салым кошууга даяр экендиги белгиленди. Ал эми 3 секцияда биз ушул дүйнө жүзүндөгү иштеп жүргөн жана ошондой эле биздин мекендештердин Кыргызстанды өнүгүүсүнө дагы эле ушул өнүгүүгө багытталганда алардын консолидациялаштырды. Демек, мындайча айтканда, биригип, чогуу биргеликте чоң иштерди аткарып, ошол биримдикте өнүгүүнү алдыга жылабыз деген бир лозунгдун алкагында бир топ маселелер каралды. Ал эми ушул 3 биздин чоң секциялардын натыйжасы катары биз 4 негизги документти кабыл алдык. Ал баса берилип кетсе, бул концепция, декларация, сунуштар, ушул жана ошондой эле ушул дүйнөлүк конгрессти эң негизги биздин натыйжабыз, биздин жетишкендигибиз бул дүйнөлүк конгрессти түзүү, дүйнөлүк конгресстин иштетүүсү. Демек, Кыргызстанда бүгүн мына кечээ 1 август күнү бул чоң тарыхый окуя болду деп айтсак болот, анткени дүйнөлүк конгресс уюшулду. Ал эми 4-чү биздин негизги документтердин бири бул ошол дүйнөлүк конгресстин уюштуруп, ошол кандайдыр бир негизги укуктук документтерин иштеп чыгыш үчүн уюштуруу комитети түзүлдү. Ошол уюштуруу комитетинин жоолору
бекитилди да. Ал эми мына бүгүн биз мына 2 күндөн бери Куттуу биздин көлдүн жээгинде иштеп атабыз. Бул 2 күн бою биз мекендештер менен кыргызстандыктар менен таанышып, жакын таанышып, мамиле түзүп, алардын дагы болгон окуяларды жөнөкөй бир ушу көлдүн жээгинде жашнакай ыр кесе менен коштоп жашнакай ой пикир алмаштык да. Азыркы учурда биз мекендештер менен биргеликте ошол уюштуруу комитетинин ушу 1 жыл бою кандай жумуш аткарат, анан структурасы кандай болуш керек, албетте ушул өзөктүү маселелерди чечүүгө биз ушул Италиядан, Америкадан, Литвадан, Польшадан, Римден, Казакстандан, Россиядан келген мекендештерибиз кандай салым кыла алат жана ошондой эле кантип жигердүү катышат деген маселелерге токтолдук. Ал эми биздин фонддун атынан, Каныкейин Эко фондунун атынан, биздин ассоциация замандаштын атынан элибизге, журтубузга биз өнүгүү каалайт элек, туруктуулук каалайт элек, аманчылык каалайт элек. Кыргызстан дайыма өнүгүп өсүп, биздин дүйнө жүзүндөгү кыргызстандыктарыбыз дайыма биз менен сыймыктанып жүрсүн. Чоң рахмат.